Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш менин мекендештерим. Урматтуу мекендештер, менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Азыркы чыккан себеби, урматтуу мекендештер, Кытайдан келе жаткан кыргыз бир туугандарыбыздын кыздары, карындаштарыбыз жөнүндө болмокчу. Бул жөнүндө башка эч кандай сөз болбойт. Мен ошол боюнча өзүмдүн билимим жетишинче, акылым жетишинче сиздер менен баарлашайын деп чыктым. Ол 10 күндөн ашык 15 күндүн тегереги болуп калды Кытайдан келе жаткан карындаштарыбызга. Ошол карындаштарыбыз келе жаткандан баштап мен дагы социалдык сеттен алардын чыкканын көрүп, анан кыргыз жараны, кыргыз атуулу болгондон кийин өзүбүздүн кыздар экен деп бир аз маалыматтарын бөлүшүп элге жардам берейин, то есть ош кыздарга жардам берейин, элге маалымат жеткизейин деп гана Кыргызстанда, Бишкекте отуруп гана ушул Facebook баракчама, социалдык баракчаларыма чыгарып жатам. Мен ал кыздарды тааныбайм дагы, көргөн дагы эмесмин. Биринчиси билбейм дагы. Анан туура эмес маалымат кетип калбасын деп гана баягы багыт берели деп гана жардамым тийсин, кандайдыр бир жардам тийсин деп гана маалымат бөлүшүп жатам. Мен Кытайда жашабайм, барып да көргөн эмесмин эч кандай. Азыр эми техниканын өнүккөнү заманы, ошол техниканы баарыбыз билебиз, телефон кармаганды башканы ошондон карап туруп эле айтсак болот. Анан эми ушул кыздар боюнча көп сөздөр болуп кетти. Аны да айтып берем. Азыр бул кыздардын келе жатканы боюнча чыккандан бери биздин Нарын областынын жетекчилери байланышып атат. Атбашынын жетекчиси, Нарын областына жетекчилери рахмат. Биз кандай кылып тосуп алабыз, жардамыңыз тийсе жакшы болот эле деп Тышкы иштер министрлигинин дагы, Кыргызстандын ошо Тышкы иштер министрлигинин да байланышкан. Анан мен аларга да жооп берген. Мен Бишкекте эле турам. Өзүм жаңы эле акталдым, билесиңер деп. Анан билимим жетишинче, колуман келишинче жардамымды берейин дегем. Урматтуу мекендештер, азыр эле Риза карындашыбыз менен ошо Кытайдан келе жаткан карындашыбыз менин социалдык бир баракчама өзү жазып калыптыр. Бир бүгүн эле сүйлөшүктүк, жазышып гана. Алар Нарындан киребиз деп так айтты, бирок кайсы күн экенин так билбейбиз дейт. Ушундай. Анан туугандар, эми биздин өлкөбүздө 80-90% эл колдоп жатат. Бул жакшы. Эми бир 10-15%, же 5% ар кандай ичинен таруу айланбаган, көрө албас адамдарбы, же бир караңгыбы, сабатсызбы адамдар каршы болуп жатышат. Ошол боюнча өзүмдүн пикиримди билдирейин деп чыктым. Биринчиден, мындан ошо 110 жыл мурун ата бабабыз кыйналып Кытайга качып барган көбү. Мен бир катмар да, анан аны биз үркүн окуясы деп коебуз. Менимче биз үркүн окуясы деген кандай билбейм. Менимче кыргын окуясы десек жарашабы дейм. Анткени адам, биз кыргыздар мал эмеспиз да, мал үркөт. Биз адамбыз. Анан эми ошол союздун убагында муну бурмалашып үркүн деп атап алышканго деп түшүнөм тарыхчылар. Мына ошол кыздарыбыз ушул өнүккөн убакта дагы эркектер кыла албаган нерсени, биз кыла албаган нерсени кыздарыбыз чийдей болгон эки кыз кылып Кытайда кыргыздарды көргөзүп келатат. Биз буга сүйүнүшүбүз керек. Мен эмне үчүн жарнама кылдым? Реклама деп коебуз, жарнаманы. Мына биздин артисттер баш болуп тамак ичкен жеринен өйдө реклама кылышат, барабы? Ташкент плову, же бир башка деп. Кээ бир блогер, журналисттерибиз, бизнесмендер, жана строитель компаниялар бизди реклама кылышат. Эми алар, конечно, акчага реклама кылат. Чоң бир чиновниктерди реклама кылат, блогер кыздар. Ага караганда биз бул кыздарды жөн эле бекер тааныбайм мен, жардам берип коеюн деген гана максатым менен жарнамалап жатам. Эч кандай бул жөнүндө менин
баягы башка оюм да жок, максатым да жок. Анан биз буга сүйүнбөй, кээ бирөө түшүнбөй жатышат да. Ушуга бир пост жазып коеюн деп, кой өзүм чыгып билдирүү кылып коеюнчу деп, кыскача элге чыккандагым. Урматтуу мекендештер, жердештер, эмне үчүн Кытайдын желегин көтөрбөйт деген маселени кээ бирөө жазып жатышат. Кытайдын желегин көтөрөт, Кыргыздын желегин көтөрбөйт деп. Эми кичине Кудайды карасак туугандар. Биз 7 миллиондон ашык кыргыз болсок, алар 1,5 миллиард Кытай бар. Алар дагы карап отурат. Социалдык сеттерден. Мына коңшу өлкөлөрүбүз Казакстан, Өзбекстан эли да карап колдоп атат. Буга биз сыймыктанышыбыз керек. Анан Кытайдын жараны болсо алар, Кытайдын атуулу 110 жылдан бери өздөрү ошакта төрөлгөн, чоң ата, чоң апаларынан өйдө. Ошол жакта жашап, анан ата-энеси ошакта төрөлгөн, өздөрү төрөлгөн. Анан Кытайдын желегин көтөрбөгөндө кимдин желегин көтөрөт? Кичине уялсак, керек болсо Кыргызстанга киргенде да Кытайдын желегин көтөрөт. Антпесе Кытай мамлекети дүйнөдө 3 чоң держава болсо, ошонун бирөөсү Кытай мамлекети. Алардын ата-энесин, туугандарын азапка салып койбойбу? Бул жагын да түшүнбөйлүбү? Мисалы, бизде мына көчө 2-3 күн мурун эле спортсмендерди тосуп бир сыйлашты окшойт өкмөттүк жетекчилер. Ошол спортсмендердин көбү башка улуттагылар. Маселен, Валентина Шевченко деген кыз бар, жанагы Эрежес Эрмушташта. Ал өзү кыргыз эмес улутту, бирок орус. Бирок ал Кыргызстанда төрөлүп өсүп чоңойгон, туурабы? Мындай калыс болбойдубу? Ал башка жакка барганда Кыргыз мамлекетинин желегин көтөрүп атпайбы? Эгер ал көтөрбөсө, биздин мамлекеттик жетекчилик мыйзамдын чегинде чара колдонот. Жарандыгынан ажыратат, жана башка бир айыптарды салат. Ошондой эле Кытайдан келаткан кыздар Кытайдын желегин көтөргөнгө мажбур. Шуну түшүнүп туруп, кээ бирөө түшүнбөй, ичине тарып айланбай атышат. Кээ бирөө болсо көрө албай атышат. Эми катуу айтайын дейсиң, жаман көрөбү дейм да. Эми баягы үйлөрүндө мурдун чукуп отуруп алып эле эксперт боло берет экен да. Анан минтет кээ бирөө. Эми саясат болуп атат дейт. Кудайды карасаңар болот. Кытай ушул эки кичинекей кызга, ушу дүйнөдө эң чоң державалардын бири болгон 3 держава болсо, бирөөсү Кытай болгон чийде 2 кызга эмне күнү түшүп калыптырбы? Баракелди. Кичинекей баладай ойлонбой, 1-класстын баласындай болуп ойлонбой, бир терең ойлонсоңуздар, кантип кээ бир адамдар айтып атам, бир 5%, 10% го. Кантип Кытайга биздин бизнесмендер көп барат, толтура. Кагаз ошолорду сатып албайбы? Кытай агент кылгысы келсе, биздин жогорку кеңешке киргизет бизнесмендеринен. Кытай өкмөткө киргизет. Укук коргогандарына киргизиши мүмкүн. Анан бир 2 кызга күнү түшүп калыптырбы? Баракелди. Кем акылдыктын дагы, сабатсыздыктын дагы, ичи тарлыктын да чеги болот. Андан көрүп жапа тырмак тосуп алышыбыз керек. Албетте 3 кыз кайсы багыт менен келет деди элек. Биз Кытайдан Эркештан менен келеби, же Ысык көл Бедел менен келеби, Торгарт менен келеби дегенде албетте Торгарт жакыныраак, себеби Эркештан жактан өзү Алайдан Бишкекке эле канча километр, аны мен айтпасамдар да жакшы билесиздер, туурабы? Анан Торгарт менен Нарын тарабы менен келет экен. Кайсы багыты менен келсе дагы биз жакшылап тосуп алганга милдеттүүбүз. Себеби мага окшогон жигиттер кыла албаган нерсени кылып атат, эркектер кыла албаган нерсени кылып атат. Биз ушуга сүйүнүшүбүз керек. Тарых жаратып атат. Кандай болуп келет, кандай желек көтөрөт, мага демектен кечирип коюңуздар, байпагын башына кийип алышпайбы? Тарых жаратып келип атат. Анан жөн эле баягы ичи тарыганын чеги болот. Туугандар, андан көрүп